Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн нормалдуу шартта газдардын тыгыздыгын эсептөөнү үйрөнөбүз. 4 моль NO2 газынын тыгыздыгын эсептегиле дейт нормалдуу шартта. Тыгыздык барабар масса бөлүнгөн көлөм. Бизге берилген N барабар 4 моль. Тыгыздыкты эсептөө үчүн масса жана көлөм керек. Биз N барабар M бөлүнгөн чоң M. Бул жерден массаны тапсак болот. Демек, массаны эсептейбиз. Массаны эсептесек, M барабар N көбөйтүлгөн чоң M. M бул малярдык масса, NO2 барабар 1 көбөйтүлгөн 14 грамм моль. Кошулган 2 көбөйтүлгөн 16 грамм моль. Барабар. Бул жерден 32 ге 14 кошсок 46 грамм моль. Массаны эсептейбиз. M барабар N болсо 4 болчу. 4 моль көбөйтүлгөн 46 грамм моль. Мольдер кыскарса барабар. Эсептесек 4 көбөйтөбүз 46 барабар 184 грамм. 184 грамм. Эми көлөмдү эсептейбиз. N барабар V бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. V барабар N көбөйтүлгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. Барабар N 4 моль көбөйтүлгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. Барабар. Эсептесек 4 көбөйтөбүз 22,4 барабар 89,6 литр. 89,6 литр. Тыгыздык барабар масса бөлүнгөн көлөм. Барабар массабыз 184 грамм болчу. 184 грамм көлөмүбүз 89,6 литр. Барабар. Эсептесек 184 бөлөбүз 89,6 барабар 2,5 грамм бөлүнгөн литр. 2,5 грамм бөлүнгөн литр. Экинчи көнүгүүнү карай турган болсок, үч бүтүн жүздөн 1 көбөйтүлгөн 10-23 даражасындагы атом кычкылтектин нормалдуу шартта тыгыздыгын эсептегиле дейт. Тыгыздык барабар масса бөлүнгөн көлөм. Бизге N берилген 3,01 көбөйтүлгөн 10-23 даражасы. Тыгыздыкты тапкыла. Тыгыздыкты табуу үчүн бизге M керек. M N барабар M бөлүнгөн M чоң M. Бул жерден N'ди табуубуз керек. N'ди N барабар N бөлүнгөн NA'дан табабыз. N 3,01 көбөйтүлгөн 10-23 даражасы бөлүнгөн 6,02 көбөйтүлгөн 10-23 даражасы атом бөлүнгөн моль. Барабар 0,5 моль чыгат. Бул жерден массаны эсептей турган болсок, M барабар N көбөйтүлгөн M барабар N кичине N 0,5 моль чыкты. M болсо бул малярдык масса, O2-ники барабар 2 көбөйтүлгөн 16 грамм моль. Барабар 32 грамм моль. Көбөйтөбүз
32 грамм моль. Барабар 16 грамм чыгат. Тыгыздыкты табуу үчүн бизге дагы көлөм керек. Көлөмдү дагы n барабар v бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. V барабар n көбөйтүлгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. Бизде n 0,5 моль көбөйтүлгөн 22,4 литр моль. Бул жерден 11,2 литр чыгат. Тыгыздыкты эсептей турган болсок, масса бөлүнгөн көлөм барабар массабыз 16 грамм, көлөм болсо 11,2 литр барабар эсептесек 16 бөлөбүз 11,2 барабар 1,143 грамм бөлүнгөн 1,143 грамм бөлүнгөн литр. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.